Мына бизнес идеяға дағы маани бериңиздер. Мына кадимкидей эле лодка. Сиздер детал бизнес клубуна каталып турган болсоңуздар, мына ушундай лодкаларды дагы жасап чыгарсаңыздар болот. Караңыздар, кандай сонун бизнес. Азыркы биздин бир топ эле кичи чоң көлдөрүбүз бар. Мына ошол көлдөргө дагы арендага берсеңиздер болот, же болбосо ошол жакта жергиликтүү жарандарга дагы продажа кылсаңыздар дагы болот. Караңыздар, мында ушундай лодкаларды жасап арендага берсеңиздер дагы сиздер аябай жакшы эле кирешелерге ээ болосуздар. Караңыздар. Мына ушуларды деле жанагындай 20 сомдук 50 сомдук щеткалардын жардамы менен жасап чыгарып койсоңуздар болот. Муга деле эч кандай бир чоң аппараттарды сата албайсыздар. Мына ушундай жакындатайын. Мынакей. Мына ушинтип сейилдетип деле кошумча киреше булагын түзсөңүздөр болот. Эми акча табам деген адамга негизинен бизнес идея толтура. Шылтоону гана жөн коюшубуз керек да. Мынакей. Караңыз. Мына ушундай кылып үй бүлөсү менен же болбосо өзүңүз деле мына ушундай сейилдетип айландырып киреше булагын түзсөңүз болот. Анан дагы Кытай мамлекетинен заказ кылсаңыз болот. Мынакей бул жактан дагы турат. Мына ушундай аппараттарды коюп койсоңуздар, бул өзү деле мына ушундай жана калагы жок деле өзү деле жүрө берет. Мынакей. Мен айткан нерсе мына ушул. Караңыздар. Мына ушундай туугандар. Мына ушундай лодкаларды дагы жасап чыгарыңыздар. Караңыздар, могул жерде дагы аябай сонун эс алуу болуп жатат экен. Мынакей. Элестеттиңиз? Көлдө жүрөсүз. Мына ушундай лодка менен. Эми бул кичинекей эле лодкалар. Убактыңыз же болбосо убактыңыз кенен болуп, тажрыйбаңыз да бир топ ашып калгандан кийин аябай чоң көлөмдө өзгөчө дизайндагы лодкаларды дагы жасап чыгарсаңыз болот. Сапатына келип караганда мына ушундай лодкаларда эле болот сапаты. Жада калса мына ушул лодкадан дагы сапатын аябай жогорку деңгээлде кылып жасап чыгарып койсоңуз эле болот. Ал өзүңүздүн бюджетиңизге карайт. Мына ушундай урматтуулар, мына ушундай лодкаларды дагы жасап сатсаңыздар болот. Мына силерге дагы бир сонун бизнес идея.